Эфирде апта ичинде орун алган орчундуу окуяларды камтыган күндөмүн жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын туусун өзгөртүү демилгеси бул жумада кайрадан талаш-талкуу жаратты. Мамлекеттик символиканы өзгөртүүгө кайчы пикирлер айтылып, көпчүлүгү оюн билдирип турган чагы. Аларда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 октябрда Фейсбуктагы баракчасына туунун өзгөрүшүн колдой турганын жазса, бир күн мурун президент Садыр Жапаров да бул демилгени колдой турганын билдирди. Буга чейин парламент төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Премов тууга түшүрүлгөн күн нурларын өзгөртүүнү камтыган мыйзам долбоорун жогорку кеңешке сунуштаган. Демилгечилери мыйзам долбоору өлкөнүн негизги мамлекеттик символдордун бирин жакшыртууга багытталып жатканын билдиришкен. Айта кетсек, тууну өзгөртүү демилгеси мамлекеттик символикалардын айланасындагы алгачкы эле талаштуу кадам эмес. Буга чейин да орун алып келген. Ал эми узаган аптада ушул сыяктуу орун алган маанилүү жаңылыктардын кыскача топтому менен Жума хроникасы тааныштырсын. 23 октябрь дүйшөмбү Кыргызстанда жогорку окуу жайларда студенттер үчүн атайын жатаканалар жетишсиз. Мындан улам учурда көпчүлүк студенттер батирлерде ижарага чыгып жашоого мажбур болушууда. Кыргызстанда 16 октябрдан 22 октябрга чейин аралыкта 19985 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Баткен шаарындагы кабыл алына элек таза суу долбоору үчүн 50 миллион сомдон ашуун насыя акчасы Европа реконструкциялоо банкына төлөнүп берилди. 2030 жылдын май айына чейин 1,5 миллион евро төлөнүшү керек. Кыргызстанда электрондук коммерция кеңири тарап ага талап да жогорулай баштаган. Бул тармактын өнүгүүсү өлкөнүн экономикасына да жакшы көрсөткүч берет. Ал эле эмес, Кыргызстандын өндүрүш тармагы дүйнөгө таанылат. 24 октябрь шейшембе Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. 2024 жылга республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 378,8 миллиард сом өлчөмүндө белгиленген. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин комитети 2024 жылга республикалык бюджетти жана 2025-2026 жылдарга пландык мезгили жөнүндө мыйзам долбоорун кароо учурунда айтылды. УНА мамлекеттик мекемесинин бөлүмчөлөрү Жалал-Абад облусунун аймактарында да ачылат. Бул тууралуу УНА мамлекеттик мекемесинин Жалал-Абад региондук бөлүмүнүн жетекчиси билдирди. Жалал-Абадтагы көп кабаттуу үйлөрдүн жылуулук түтүктөрү текшериле баштады. Ага байланыштуу Жалал-Абад райондор аралык жылуулук камсыздоо өндүрүштүк бирикмеси филиалы эскертүү тараткан. 25 октябрь шаршембе президент Садыр Жапаров Кытай мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзянды кабыл алды. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. 25 октябрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Электр чубалгыларын алып өтүү үчүн жерди казуу иштери нааразычылык жаратты. Бишкек шаарындагы Гоголь-2 дарегинин аймагындагы трансформатордон жеке тараптар электр энергиясын алып өтүү аракетинен жашоочулар кооптонуп жатышат. Ош облусунда 58 жерге арзан көмүр сатуучу социалдык базалар уюштурулду. Ал жайларда көмүрдүн баасы 5 сомдон ашпоосу боюнча талап коюлган. Жергиликтүү бийлик буга чейин каттоого алынган социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көмүр таркатууну улантууда. 26 октябрь бейшембе УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровка Жалал-Абад шаарынын оңдолгон көчөлөрүн автоунаа менен көрсөтүп чыкты. УКМК башчысы менен мамлекет жетекчисинин видеосу президенттин Telegram каналына жарыяланды. Президент Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Жалал-Абадка барган. Ал Жалал-Абад шаарынын 146 жылдыгына карата шаардагы Стелла флагштоктун ачылышына катышып, шаардыктарды куттуктады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирди. Бул тууралуу ал 26 октябрда социалдык тармактагы баракчасына жазды.
Борбор кала Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйыны Кыргызстандын төрагалык алдында өткөрүлдү. Ага аталган бирикмеге мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары делегация мүчөлөрү катышты. 27 октябрь жума президент Садыр Жапаров Жалал-Абад облусунда болгон иш сапарында Жалал-Абад шаарындагы бир катар социалдык объектилердин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Жалал-Абад шаарынын 146 жылдыгына карата гала концерт уюштурулду. Ага өлкө башчы Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камшыбек Ташиев катышкан, жетекчилер жана тургундар катышты. Оштуу кичинекей бир туугандарды бир убакта 2 автоунаа сүзүп, бактыга жараша балдар аман калды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан кабарлады. Агасы 10, ал эми карындашы 7 жашта экени аныкталды. 2024 жылы ажылык сапарга баруучуларды каттоо 9 ноябрда башталат. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук мусулмандар казысы Нематулла Ажы Жээнбеков билдирди. Жарандар 2000 АКШ доллары жана 1000 сом төлөшү керек. Кыргызстандын Ордо каласы Бишкекте 26 октябрь күнү 3 эл аралык ири иш-чара болду. ШКО, КМШ жана ЭЭ мамлекеттердин премьер-министрлери чогулуп, кызматташуу, коопсуздук, энергетика, суу ресурстары сыяктуу орчундуу маселелерди талкуулап, келечекке пландарын ортого салышты. ШКО өкмөт башчылары менен президент Садыр Жапаров да жолукту. Өлкө башчы дүйнөдө болуп жаткан окуялардын фонунда ШКО өлкөлөрү коопсуздукту камсыздоо маселелерине өзгөчө көңүл буруусу зарыл экенин белгиледи. Андан кийин ЭЭ премьерлери КМШ өкмөт башчыларынын жана Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына чогулушту. Уюмга 9 мамлекет мүчө, 3 өлкө байкоочу болсо дагы 14 диалог боюнча өнөктөш болуп саналат. Баса саммитти чагылдыруу үчүн чет өлкөлөрдөн 400 журналист келген. Бул апта ичинде өлкөдөгү маанилүү өнөктүктөрдүн бири болуп Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйыны өттү. Ага Кыргызстан төрагалык кылды. Жыйынга Кыргызстандан тышкары Беларусь, Казакстан, Кытай, Монголия, Россия, Таджикистан, Өзбекстандын өкмөт башчылары, Ирандын вице-президенти, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Индия жана Пакистандын тышкы иштер министрлери катышты. ШКУ кеңешмеде төрага катары биринчи болуп министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаров сөз сүйлөдү. Анда Жапаров COVID-19 жарыялангандан бери аталган саммит биринчи жолу жеке жолугушуу форматында өтүп жатканын белгиледи. Ошондой эле ШКУ мамлекеттер ортосундагы соода, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыкты бекемдөөдө жана коопсуздукту камсыздоодо саясий орду бар чоң эл аралык бирикме экенин кошумчалады. На сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества Бүгүнкү күндө Шанхай кызматташтык уюму дүйнөнүн динамикалуу өнүгүп жаткан аймагы. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн жалпы калкынын саны 3,3 миллиардтан ашуун адамды түзөт, же дүйнө элинин 42%дан ашыгын түзөт. Экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү биздин күн тартибибиздеги негизги маселелердин бири. Андыктан соода, өндүрүш, энергетика, транспорт, инвестиция, каржы жана башка өз ара кызыкчылык туудурган чөйрөлөрдө кызматташтыкты бекемдөө боюнча ишти улантуу маанилүү. процесса. Аны менен катар министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстан ШКУнун алкагында көп кырдуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурарын айтты. Анткени 2022 жылы ШКУ өлкөлөрүнүн үлүшүнө Кыргызстандын жалпы соода жүгүртүүсүнүн 79% туура келген. Анын ичинде экспортто 79,5%, импортто 78,8%ды түзгөн. Тагыраагы 2021 жылга салыштырмалуу Кыргызстандын ШКУ өлкөлөрү менен тышкы соода жүгүртүүсү 1,7 эсеге жогорулаган. Страны ШОС в 2022 году. Мындан тышкары бул жылы туруктуу өсүш уланууда. Алсак 2023 жылдын 7 айында Кыргыз Республикасынын ШКУ өлкөлөрү менен тышкы соода жүгүртүүсү 8,6%га өстү. 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргыз Республикасына инвестициянын жалпы агымынын 55% ШКУ өлкөлөрүнөн келген. Муну эске алуу менен мен Кыргыз тараптын ШКУнун алкагында көп кырдуу кызматташууну мындан ары чыңдоо боюнча көз карашын белгилегим келет.
внешнеторговый оборот Кыргызстана. Саммиттин жүрүшүндө катышуучулар мамлекеттердин транспорттук системасын өркүндөтүү жана жашыл экономиканы илгерилетүү жаатында да маселелерди көтөрүштү. Өз кезегинде Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян өзгөчө коопсуздук маселесине көңүл бурууга чакырды. Эң алгач аймактык коопсуздукту бекемдөө маанилүү. Тышкы кийлигишүүгө жана блоктук конфронтация аракеттерине чечкиндүү түрдө каршылык көрсөтүү керек. Коопсуздукка коркунуч жараткан учурларга ШКУнун чара көрүү механизмдерин өркүндөтүү зарылчылыгы бар. Жыйында дүйнө жүзүнүн көпчүлүк бөлүгүндө экологиянын бузулуусуна таасирин тийгизип жаткан климаттын өзгөрүүсү анын кесепеттеринин жоюу чараларын күчөтүү зарылдыгы да белгиленди. ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин жыйынынын жыйынтыгы боюнча бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Анда соода-экономикалык кызматташуу программасын ишке ашыруу, айыл чарба финансы жана башка тармактарда ШКУга мүчө өлкөлөр биргелешкен маанилүү долбоорлорду ишке ашырышмакчы. Ал эми кезектеги ШКУ төрагалыгын Кыргызстан Пакистанга өткөрүп берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жыйындын жыйынтыгы менен жалпы 14 документке кол коюлганын маалымдады. По итогам заседания Совета глав правительств ШОС подписано и принято 14 документов. Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынынан соң Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин тар курамдагы жыйын өттү. Жыйындын алдында делегация башчыларынын биргелешип сүрөткө түшүү аземи орун алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул кеңешменин жыйынтыгы биримдикке мүчө мамлекеттердин экономикасынын динамикалык өнүгүүсүн камсыз кылууда жана биримдиктин ишинин натыйжасын жогорулатууда дагы бир маанилүү кадам болооруна ишеним билдирди. Выражаю надежду на конструктивный... Тар форматта өткөн жыйында конструктивдүү сүйлөшүүлөр орун алат деп үмүттөнөм. Биз бирдиктүү экономикалык мейкиндикте жайгашкан боордош мамлекеттер катары элибиздин жана биримдигибиздин гүлдөп өнүгүшү үчүн жыйындын күн тартибине коюлган бардык маселе боюнча бирдиктүү пикирге келерибизге ишенем. нашего союза. Иш жүзүндө өзүнүн актуалдуулугун жана тышкы чакырыктарга жана глобалдык көйгөйлөргө туруктуулугун далилдеген Евразия экономикалык биримдиги жаңы көп полярдуу дүйнөнүн борборлорунун бирине айланууда. Бул тууралуу Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин билдирди. Ал белгилегенде ЕАЭП түзүлгөндөн тарта 5 өлкөнүн ортосундагы өз ара соода жүгүртүү дээрлик 2 эсеге, ал эми өнөр жай өндүрүшү 20%га өскөн. Башка көрсөткүчтөр тагыраагы курулуш, айыл чарба продукциясы, транспорттун бардык түрлөрү боюнча жүк обороту, негизги капиталга инвестиция тартууда жакшы динамикалык өсүү байкалууда. Тышкы чөйрөнүн жагымсыз шарттарына карабастан улуттук экономиканы туруктуу өнүктүрүү көйгөйлөрүн биргелешип чечүүнү улантуу маанилүү. Ошондой эле товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, инвестициялардын жана жумушчу күчтүн эркин кыймылын камсыз кылуу. Жыйынтыгында жарандарыбыздын жашоо сапатын жакшыртуу керек. Жалпысынан ЕАЭП өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында 30га жакын маселе каралып, соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Бул жумада парламентте эл өкүлдөрү өзгөчө социалдык көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл бурушту. Алтындын баасынан тартып, алыска аймактардагы айылдардын айрым орчундуу маселелерин айтышып, кийинки жылдын бюджети тууралуу өкмөттүн отчетторун угушту. Аларда бир катар мыйзамдарды талкуулап, өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун беришсе, кээ бирлери депутаттар тарабынан колдоого алынды. Ага улай жалпы жыйында болсо өлкөдөгү бардык дарыканалар тыкыр текшерүүгө алынышы керектиги айтылды. Анткени көптөгөн аптекаларда психотроптук дары-дармектер өспүрүмдөргө эч кандай тоскоолдуксуз сатылып жаткандыгы жогорку кеңештин жыйынында депутат тарабынан көтөрүлдү. Ошондой эле эл өкүлдөрү бала бакчаларда тарбиячылар тарабынан балдарга зордук зомбулук көрсөтүү фактыларына токтолуп, андагы адистерди жумушка алууда тыкыр иликтениши керектиги сынга алынды. Узаган апта башында жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин отурумунда Кыргызстанда жогорку окуу жайларда студенттер үчүн атайын жатаканалар жетишсиз экени айтылды. Мындан улам учурда көпчүлүк студенттер батирлерде ижарага чыгып жашоого мажбур болушуп жаткандыгы депутат Нилуфар Алимжанова билдирип, билим берүү тармагы бул жаатта кандай иш алып барып жатканына кызыкты.
керек. Себеби студент Давайте. они сами по себе предоставлены болуп калды, мамлекет бардыгына кепилдик бериш керек да. Керек, біз выше. Мен молодежь менен көп мындай жаштарыбыз менен жолугушам, анан ушулардын бирден бир көйгөйү ушул биз общежитияларыбыз жок дейт. 30 000 айына төлөп жашап атабыз дейт. Это еще в прошлом году было, да? Азыр уже квартиралардын баасын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул жагынан мындай кандай болот? Же баягы налог төлөп атпайбы? Ошол студенттерге бергендерге бир послабление бериш керекпи? Вот какой-то механизм иштеп чыгыш керек. Парламенттин андан кийинки комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасынын 2024-жылга республикалык бюджети жана 2025-26 жылдарга пландык мезгили жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Аталган мыйзам долбоору боюнча каржы министри маалымат берип, депутаттардын суроолоруна жооп берди. Отурумда министр Алмаз Бакетаев мыйзам долбоору боюнча берген маалыматында 2024-25 жылдарга фискалдык саясатынын негизги артыкчылыктары жана багыттарына басым жасалган. Анда мамлекеттик инвестициялык гранттарды эске алуу менен кийинки жылы республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 378,8 миллиард сом өлчөмүндө белгиленет. Жана бюджеттин профицити 19,6 миллиард сомду же ички дүң продукциясына карата 1,6% түзөт. Биздин алдыбызда эки чоң милдет турат. Биринчиден жарандардын жыргалчылыгын жакшыртуу, ошондой эле мамлекеттик карызды жеңилтелөө. Бул эки тапшырма бюджетти инвестициялык мүнөздөгү тенденцияга алып келди. Андан соң эл өкүлү Улукбек Ормонов республикалык бюджеттин кирешелери тууралуу маалыматты сурап, ишкерлердин салыгынан сырткары өкмөт тарабынан ишканалар курулуп, иш орундары түзүлгөнүнө кызыкты. Ал эми эл өкүлү Шайырбек Ташиев коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке киргизүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, кытайлык компания менен соттук териштирүүлөр узарып кеткенин сынга алды. Ага байланыштуу башка инвесторлор келип жатканын, алар менен иштешүү жагын өкмөт карап көрүшү керектигин билдирди. Мындайча айтканда, жанагы ортомчулук гана вазифаны аткарып атасыздар силерчи. Аларга шарт түзүп берип атасыздар, инвесторлор менен берке ишкерлерди жолтуруп коюпчу. Өзү негизи мына жанагы өзүңүздөр бир сунуштап, мамлекеттик деңгээлдеги проекттерди жазбайсыздарбы? Мамлекеттик деңгээлдерди проекттерди жазып, мамлекеттик деңгээлдеги бир ишканаларды ачканга экономика министрлиги ошол иштерме алып болсоңуздар сиздерчи. Сиздер жанагы айыл чарба министрлигинин жанагы ишинде эле кылып атасыздар да, ортомчулук ишти кылып атасыздар. Башка эч кандай мындай сиздерде көрүнүктүү бир жанагы жыйынтык результат жок болуп атат да. Ал эми жогорку кеңештин жалпы жыйынында болсо, эл өкүлдөрү бир катар коомдогу орчундуу көйгөйлөргө көңүл бурушту. Анда Кыргызстандагы баардык дарыканалар тыкыр текшерүүгө алынышы керектиги депутат Айбек Осмонов тарабынан айтылды. Анткени көптөгөн аптекаларда психотроптук дары-дармектер өспүрүмдөргө эч кандай тоскоолдуксуз сатылып жаткандыгын сынга алды. Психотроптук бүт дарыларды жана ошондой эле жаш балдарга ошол сатып атат аптекада. Нурбек Нурбекович, ушул боюнча мен протокол тапшырма берген элем. Психотроптук колдонуучу биздин окуучуларга сатып атат бүт аптекаларда, магазиндерде депчи. Ошол боюнча протокол тапшырма берип койсо, Кыргызстан боюнча текшерсин. Биздин келечек бул окуучулар. Өзүңүз жакшы билесиз. Ошол окуучулар эгерде ошону колдонуп, сабактарына барбай билим алса кандай болот? Урматтуу президенттин өкүлү Алмаз Акчан, сиз да ушуну жазып алсаңыз. Рахмат. Макул. Комиссия түзүлүп текшерилсин. Протокол поручение бергиле. Ага катар эл өкүлдөрү бала бакчаларда тарбиячылар тарабынан балдарга зордук зомбулук көрсөтүү учурлар кездешип жатканын билдирди. Атайын адистерди жумушка алууда ар тараптуу тыкыр иликтениши керектигин билдирип, депутатка келген кайрылуулардагы айрым фактыларга токтолуп, Жалал Абад шаарындагы номер 8 Теремок мамлекеттик бакчадагы жагдайдан мисал келтирди. Жалал Абад шаарындагы мамлекеттик номер 8 Теремок деген бала бакчабыз бар. Ошол жакта тарбиялоочу, эми воспитатель деп айтсак болот, биздин балдарыбыздын жүрөгүн алып, уруп, ажатканага бекитеткен, оздорун скотчтоп, коркутуп, ушинтип тарбия жүргүзөт экен да. Бул өзү негизи чектен чыккан окуя да, Алмаз Акунжанович. Ушундай жетекчи, биздин ушундай жетекчилер ушул биздин воспитательди кандай алышат жумушка? Бир воспитательдерди жумушка алдын алуу ала турган болсо, анда бир психологиялык тест жүргүш керек го. Аптанын акыркы күнүндөгү парламенттин жалпы жыйынында ар түрдүү маселелер каралып, анда негизинен бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр көтөрүлдү.
Ага улай 10 мыйзам долбоору демилгечилер тарабынан депутаттарга маалымат берилип, эл өкүлдөрү тарабынан долбоорлор талкууланды. Айрымдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү сунушу берилди. Анын ичинде Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбооруна улай коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү долбоору депутаттар тарабынан экинчи окууда каралып жактырылды. Нурзат Көчүмкулова, Азамат Аскат уулу, Регион, Бишкек. Бул аптада өлкө боюнча калкынын саны жагынан 3-орунда турган, убагында жаштардын жашыл шаары атанган Жалал Абад шаарынын 146 жылдык майрамы белгиленди. Мындагы иш-чараларга президент Садыр Жапаров да келип, каланы өнүктүрүү үчүн бир топ маанилүү иш-чараларга катышты. Алсак 50 автобусту Жалал Абад шаарына, 7 унааны облустук ички иштер башкармалыгына тапшырды. Иш-чаранын алкагында Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионунда шаар күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Иш-чара Жалал Абад шаарынын аталышын тарыхына арналган майрамдык оюн-зоок менен башталды. Сөз сүйлөп жатып, мамлекет башчысы кыргызстандыктарды Жалал Абад облусунун борборунун 146 жылдыгы менен куттуктады. Ал ата-бабалар кезинде атамекенибизди кан жаны менен коргоп күрөшүп жүрөп, бизге урпактарга калтырганын эсибизден чыгарбашыбыз керек деген тарыхыбызды урматтоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Андан соң президент эки спортчу Рустамбек уулу Нурайдинге жана Амантур Исмаиловго батирлердин ачкычтарын тапшырды. Андан соң салтанаттын коноктору үчүн маданият ишмерлеринин жана эстрада жылдыздардын катышуусундагы концерттик программа коюлду. 1,5 километр тегерегенде жол укмуш жаман акыбалда эле. Апта ичинде президент Садыр Жапаров 2 күндүк иш сапар менен Жалал Абад шаарына келди. Анын алкагында каладагы аз убакыт мурда оңдолуп бүткөн жолдордун абалы менен таанышты. Мамлекет башчысы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен биргеликте шаардын бир катар көчөлөрүн автоунаа менен кыдырды. Андан сырткары өлкө башчысы Жалал Абад шаарындагы Айыптоодо жайгашкан Стелла флагштоктун ачылышына катышты. Ал өз сөзүндө жалпы Жалал Абад облусу үчүн маанилүү күндөрдүн бири. Облустун борбору болгон Жалал Абад шаарынын түптөлгөнүнө туура 146 жыл болгонун белгиледи. Ал шаар күнүн мамлекеттик тууну бийиктикке көтөрүү менен башталганы шаардын калкына дем болуп, маанайын көтөрүп, келген коноктордун кызыгуусун арттырарын билдирди. Өлкө боюнча калкынын саны жагынан 3-орунда турган, убагында жаштардын жашыл шаар аталган Жалал Абад шаарынын 146 жылдык майрамы менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Бүгүн сиздер менен бирге Жалал Абад шаарынын көркүнө көрк кошкон айтылуу Айыптоосунун боорунда бийиктиги 50 метрди түзгөн мамлекеттик туубузду бийик көкөлөтүп жатабыз. Ылайым байрагыбыз бийик желбиреген сайын мамлекетибиз дагы жаңы бийиктиктерге жакшы жагына карай өзгөрүүлөргө жете берсин. Ал арада шаар күнүндө автобустардын паркы да жаңыланды. 146 жылдык салтанатта президент Садыр Жапаров Жалал Абад шаарына 50 автобус, облустук ички иштер башкармалыгына 7 унаа тапшырды. Буга чейинки сапарымда Жалал Абад шаарын көрүнүктүү экономикалык борборго айлантуу үчүн атайын план бекитилгенин айткан элем. Анын алкагында 2 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөндүгүнөн кабардарыңыздар бар. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, мындай чоң суммадагы каражат бөлүү менен шаарыңыздарда бир топ өзгөрүүлөр, бир нече жаңы курулуштар жүрүп жатат. Шаардын ички жолдору оңдолуп, түздөөдөн өтүп, элибизге ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатканына баарыңыздар күбө болуп атасыздар. Ал эми бул жолку сапарымда бүгүнкү майрамдын урматына шаар калкы үчүн 50 даана жаңы автобус тапшыруу алдында турабыз. Жаңы өзгөрүүлөр болуп, күн өткөн сайын кулпуруп бараткан шаарыңыздарга бул автобустар өкмөттүн атынан белеги болсун. Шаардыктар
жаңы, ыңгайлуу, комфорттуу автобустар менен каттап, өнүгүүгө бет алган багытыбызды сезгендей болуусу кажет. Автобазанын, автопаркын жаңылоо бул 2 жылдан бери келеткан ой максаттарыбызга мына жетиштик. Быйыл Кудай буйруса Садыр Нуркожоевич өзү ушу колдоосу менен мына шаарыбызга 50 автобус автопаркыбызды жаңылап берди. Азыр эми шаарыбызда Кудай буйруса жаңы автобустар менен эл ишке кызмат кылабыз. Эски автобустарыбыз деле иштейт, Кудай буйруса аларды деле жокко чыгара элекпиз. Андан соң майрамдык иш-чара Курманбек стадионунда гала концерт менен уланды. Анда Жалал Абад шаарынын түптөлүшү жана Мырзакул болуштун убагындагы учурлар, Барпы Акын, Тукубай Тайгараев, Түмөнбай Байзаков жана Бекмамат Осмоновдор тууралуу сахналаштырылган көрүнүштөр көрсөтүлдү. Биздин башкы көйгөйүбүз нукура каада салып, нарк нусканы унутуп баратканыбызда. Экономиканы оңдоого болот. Ачан дүйнө бөксөсүн толтуруу кыйын иш. Мааракелик иш-чарада сөз сүйлөп жатып, өлкө башчысы ата-бабалар мекенди кан жаны менен коргоп, күрөшүп жүрүп урпактарга калтырганын эсте сактоону, тарыхты урматтоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Андан соң президент спортчулар Нурадин Рустамбек уулуна жана Амантур Исмаиловго батирлердин ачкычтарын тапшырды. Дээрлик 1,5 миллиондук тарыхты артка таштаган мезгилде кала өсүп, өнүгүүнүн жана чоң-чоң өзгөрүүлөрдүн жолунда келе жатат десек жаңылышпайбыз. Жалал Абад шаарынын калыптануусунда, өнүгүүсүндө жогоруда аттар аталган бабалардын жолун булаган, мына ушул өрөөндөн чыккан эл башкаруучулардын, коомдук ишмерлердин, залкар инсандардын салымы чоң болгон. Араңыздарда алардын көзүн көрүп, сөзүн эшитип, ишине күбө болгондорубуздар дагы отурасыздар. Исмаилов Амантур Туратбекович, грек-рим күрөшү боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери, дүйнө чемпионатынын коло медалдын жеңүүчүсү. Андан сырткары мамлекет башчысы облустук оорукананын 3 кабаттуу 100 орундуу жаңы корпусунун курулушу менен таанышты. Кошумча имаратта неврология, терапия жана нефрология бөлүмдөрү жайгаштырылат. Учурда курулуштун 80% иштери аяктаган. Бул объектилерди көрүп чыгып, президент Садыр Жапаров мамлекеттик саясат мындан арыдагы аймактарды өнүктүрүүгө жана республиканын облустарында жумуш орундарын түзүүгө багытталаарын белгиледи. Президент Садыр Жапаров Жалал Абад шаарындагы бир катар социалдык объектилердин курулушунун жүрүшү менен да таанышты. Мамлекет башчысы республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлүп жаткан Олимпиадалык резервдин облустук мектебинин капиталдык оңдоо иштерин көрүп чыкты. Учурда объектини ачууга даярдык көрүү иштери жүргүзүлүүдө. Акылай Карабаева, Аскар Мамат Исаков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Кылычын кайрап кыш келе жатат. Калк арасында ызгарга даярдык кызуу жүрүп жаткан учуру. Ал эми тийиштүү органдардын милдети болсо, кыштын камын жаз, күздө көрүп, калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы жана отун менен камсыздоо болуп саналат. Кезинде республиканын аймактары көмүр менен толук көлөмдө камсыз болбой, наразычылыктар орун алып келгени жашыруун эмес. Андыктан алдыда бул сыяктуу көрүнүштөргө жол бербөө зарылдыгы турат. Алсак учурда Ош облусунда 58 жерге арзан көмүр сатуучу социалдык базалар уюштурулган. Ал жайларда көмүрдүн баасы 5 сомдон ашпоосу боюнча талап коюлган. Жергиликтүү бийлик буга чейин каттоого алынган социалдык жактан аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө көмүр таркатууну улантууда. Бүгүнкү күнгө карата 78 тоннасы калкка сатылып бүттү. Асель Сыдыкова темага кенен токтолот.
Ош облусунда арзан көмүр сатуучу социалдык базалар иштеп баштады. Учурда бул жайларга көмүрлөр түшүрүлүп, бүгүнкү күнгө карата 78 тоннасы калкка сатылып бүттү. Буйрукка ылайык баасы 5 сомдон ашпоосу боюнча атайын көзөмөл киргизилген. Шаш таркаттабыз, анан азыр эми айыл боюнча 60%ке жакын камсыз болуп калды. Анан азалып атат, эгер бул көмүр түгөнүп кеткен болсо дагы алып жүрөбүз. Муну ушу демөөрчүлөр тарабынан айлык менен биргеликте чүрүштү бул көмүрдү. Тургундар арасында арзан көмүргө суроо талап жогору. Деген менен бул мүмкүнчүлүктү социалдык жактан аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөр гана пайдалана алышат. Талапка ылайык бир үй бүлөгө 2 тоннадан ашык көмүр сатылбайт. Мындай шарт менен калкты тегиз кышкыга керектүү көлөмдөгү көмүр камдоосуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жылда 2,5 тонна, 3 тонна көмүр алам, бирок былтыр көмүрдүн багасын 8 сомдон алганбыз да, карындашым, 8 сомдон алганбыз. Азыр эми 5 сомдон арзан да. Азыр айыл жергесинде билесиңер капчык сал жукараак болот. Элге ушул берген демөөрчүлөргө, айыл өкмөткө, ошо элдин атынан, өзүмдүн атынан ыраазычылык билдирем. Ушундай элге арзан көмүрдү алып келип, качествосы дагы, сапаты дагы жакшы экен да ошо. Мен баардык ошо эл көрүп аткан элге кайрылат элем. Ушул көмүрдөн алып, үйүңөр жылыткыла. Жылына Ош облусуна 230 000 тонна көмүр керектелет. Азыркы тапта 76% көмүр менен камсыздалды. Бюджеттин эсебинен 72 тонна көмүр келип түшүрүлдү. Быйылкы жылытуу маселеси бизде толук маселеси чечилген. Анан кошумча айтып кетүүчү нерсе, биздин ушул Султанов Адилбек атындагы орто мектебине менен жанаша түшкөн бала бакчабыз бар. Ал дагы Адилбек Султанов атындагы балдар бакчасы. Балдар бакчасына кошо биргеликте ошол көмүр түшүрүлдү. Калкка жанагы билим берүү тармактарына, медицина тармактарына, жанагы орто окуу жайларга баардыгын бирип общий жалпы 76% камсыздалды. Облуста жалпысынан 142 жерге көмүр сатуу базалары уюштурулган. Анын ичинен 58-и муниципалдык болуп саналат. Аймакта 21 көмүр казуучу ишкана болсо, анын 20сы ишин улантууда. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош. Эфирде жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы жаңылыктары Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Гүлзада Төрөбекова болдум. Кайрадан бир аптадан соң көрүшкөнчө аман туруңуздар.